Адам баласынын жашоосунун маңызын түзгөн акылмандуулук. Айрым адамдар өздөрүндө катылган акыл азыгын капилеттен таап алышат экен. Ал азык аз же көп болобу ошол адамдын дилинде сакталууга тийиш. Адамдардын арасында жашап жүрүп, алардын ой тилегин, максаттарын түшүнүүгө жана аларга өз таасиримди тийгизүүгө кылган аракетим менин тагдырым жараткан жана Аала менен байланышкандыгында. Ушул учурга чейин сезимимди ээлеп жаткан акылмандуулук эмне үчүн эл арасына жетпей келди болду экен. Айрым бир учурларда ошол акыл азыктарын айлана чөйрөмдөгү адамдарга баарлашуу аркылуу билдиргенимде алардан кээ бир түшүнбөчүлүктөрдү көп байкаар элем. Ошондуктан ойлорумдун тереңин, билимдин тээ түпкүрүндө катып жүргөнүм чын. Аңгыча болбой мени курчаган Аалам кайрадан өз тарбиясына алып багыт бере баштады. Албетте бул 1990 жылдарга туш келет. 4 жыл бою мен алардын жетегинде келдим. 1994 жылы гана өзгөчө кубулуштар болуп өттү. Улуу Теңирдин мына ушул күчү азыркы күндө калайык калктын астында төгүлгөн акыл азыгы болуп олтурат. Бүгүнкү күндө жараткан жана Аала менен байланышуу аркылуу эч талыкпастан адамдарга жол көрсөтмөлөрдү, багыттарды, акылдын терең дайнегин көргөзүү, жараткандын жер балдарына берчү буйруктарын алуу мүмкүнчүлүгүндөгү бактыга ээ болдум. Албетте бул жөн гана чыгармачылык эмес. Бул тээ бийиктен түшүп жаткан чоң акылмандуулук жана жараткандын багыттамалары. Ошондуктан азбы көппү, алыспы жакынбы бул келип жаткан акыл азыгы жана багыт берүүчүлүк адамдардын кеңири катмарларына таркатылууга тийиш. Мен жараткандын осуяттарын, көрсөтмөлөрүн Аалам аркылуу кабыл алып, жер балдарына жеткирүүдөмүн. Менин жер бетиндеги аткарган милдеттеримдин башка чыгармачыл адамдардан айырмачылыгынын маңызы мына ушунда. Бийик акылмандуулук куюлушуп келип, менин тилим аркылуу жай аккан суудай мелмилдеп, көркөм окулуп жаткандыгынын эң бир сырдуу күчү бул жараткандын күчү. Андыктан менин жаза турган ырым дагы, сырым дагы, далай ачылыштар алдыда деп айтууга негиз бар. Мен канткен күндө бул келип жаткан улуу ойлор кең ааламдан төгүлгөн, алаканга толтура нур сыяктуу акыл сезимдерди ээлегенде адамдарга өз учурунда берүү керектигин туюнта алам. Өмүр кыска болгондуктан мен аларга жеткирүүгө шашылуудамын. Кантсе дагы бийик ойлор, адам баласынын жашоосунун маңызын түзгөн акылмандуулук, адамдардын бийиктигинин сырлары, аалам чексиздиги баарыбыздын сезимибизге жетүүгө тийиш деп эсептейм. Бирок калк арасында ошол улуу күчтүн келгендигин сезип, бул сырларды калкка жайылтууга аракет кылгандар жокко эсе. Мендеги жазылган жазуулар элге акыл болуп, адам баласынын жашоосунун мындан ары дагы өнүктүрүүгө түрткү болот деген негиз бар. Андыктан жазылган жазууларды, бийик ойлорду өзүмдүн оозумдан угууга аракеттендерге мен ар дайым эшик ачык дээр элем. Албетте угуучулар канчалык көп болгон сайын мендеги акыл толкуп ташып, океандай болуп агаарында шек жок. Алдыда адам баласынын аруу сезимдерин козгоп, акылмандуулугун көбөйтүүгө жардамдашып, аларды жаман ниеттерден арылтууга, кыйчалыш тагдырларды жакшы жолго салууга, адам жанынын түбөлүктүүлүгүн сезүүгө жана башка адамдарды алдыга баштоочу тунук акыл, ой азыктарын арбытууга жасалган аракеттердин негизинде көптөгөн жаңы ойлор, жаңы түшүнүктөр жазылат. Адам баласынын тагдырын туура жолго бурууга болгон аракеттерди пайгамбарлар жасайт жана ааламдан аркы кабарларды алып келет. Канына кан, жанына жан кошултуп, махаббаттын ширесин таттырткан Омар Хайям менен Фирдауси өз ойлорун сунуштайт. Улуу акындар менен бирге болуп, ал ойлорду жергеме тартуулайм.
Жалынга батып от чачкан, иргеп сырайткан, тереңдиктин маңызын тапкан бийик ойлор чагылдырылат. Бул жазылчу сырлар негизинен чыгармачылык деп айтууга мүмкүн эмес. Бул адам баласынын жашоосунун маңызын түзгөн акылмандуулук деп берилиши керек. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Эркин-Тоо газетасынын башкы редактору Таалайбек Темиров менен болгон маегинен Эркин-Тоо газетасы 26 февраль 1997 жылкы чыгарылышына басылып чыккан. Ыраазычылыктарымды билдирем. Өмүрбүгүл Бекелиева.